Мен өлгөндө эле каралбаса. Ошто 3 балалуу келиндин күйөөсү издөөгө алынды. Үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылып, жолдошу тарабынан токмоктолгон аялын жазган арызы Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын бейбаштык беренеси менен катталды. Бул маалыматты шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз катчысы Замир Сыдыков тастыктады. Анын айтымында 4-январь күнү Ош шаарындагы Салиева көчөсүндө СА аттуу жашоочу милицияга арыз менен кайрылган. Анда ал жолдошу тарабынан ур токмокко кабылып жатканын жазган. Ош шаардык ички иштер бөлүмүнө 4-январь күнү СА аттуу аял арыз менен кайрылган. Ал арызында үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылып жолдошу сабаганын айтып, ага карата мыйзам чегинде чара көрүүнү суранган. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине Кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси менен катталып тергөө иштери башталган. Жабырлануучу САнын жолдошу 4-январдан бери дайынсыз болууда. Бүгүнкү күндө издөө иштери жүрүп жатат, деди Замир Сыдыков. Жолдошу тарабынан сабалганын айткан СА 37 жашта, 1 уул 2 кыздын энеси. Өзүнүн айтымында ал буга чейин бир нече ирет милицияга арыз жазган. Бул биринчи жолку арыз эмес, мен көп жолу арыз жазгам, милиция деле карабай эле койсунчу. Буга чейинки жазган арыздарымды деле караган эмес, мен өлүп калганда эле карабаса билбейм. Соттук медициналык экспертизадан өтүңүз дейт. Андан өткөнгө сабалгандан кийин алым келбей, башым тегеренип, балдарым менен ачка үйдө жаттым. 10 күн дегенде өзүмө араң келдиң. Милициядан келип, эже абалыңыз эмне болду? Күйөөңүз каяка качып кетти деп сураган адам болгон жок. Эмне болсо да өзүмдүн ден соолугум болсо деп тилеп калдым, деди ал. Анын айтымында акыркы окуя 4-январь күнү болгон. Жолдошу жарым саат бою чачынан тартып сабаган. Жолдошум мени токмоктогон күнү коңшулары милиция чакырган. 2 тергөөчү келип менден арыз алып кетти. Бирок ошол күндөн бери өзүмө келбей экспертизага бара элекмин. 15 күндөн бери көңүлүм айланып, эми өзүмө келип жатам. Жаш балам менен үйдө отурам. 4-январь күнү чачымдан тартып, карызга арак алып келип бер деп жарым сааттай сабады. Кур менен башымды ары жагына 2-3 жолу чапканда башым айланып жатып калдым. Буга чейин да бетимди, көздөрүмдү көгөртүп сабачу. Эми кайнэжем балдарың менен үйдөн чыгып кеткиле деп жатат. Мындай суукта 3 балам менен бара турган жерим жок, деди ал.